Кара-балта көмөк чордону Чүй облусунун Панфилов, Москва, Жайыл, Сокулук райондорунун элин жана Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводду электр энергиясы менен камсыздайт. 1976 жылы 63 мегавольт амперлүү автотрансформатор менен ишин баштаган. Кийин катары 125 мегавольт амперлүүлөр менен толукталган. Түптөлгөндөн тарта облустун батыш тарабын энергия менен үзгүлтүксүз камсыздап келет. Бұл жерде 220-110 киловольттық подстанция. Бұл подстанция 1976 жылы құрылған подстанция болчу. Биринчи бир эле автотрансформатор бар болчу, 63 мегавольт амперлик. Андан кийин ушу жылдын ичинде бүгүнкү жылга чейин 3 автотрансформатор турат. Азыр 125 мегавольт ампердик. Курулгандан дээрлик 40 жыл өтсө да кубаттуулугун жоготпой иштөөдө. Бирок жабдыктардын эскилиги жетип, четинен иштен чыгып жатат. Мындан улам энергетика секторун өнүктүрүү долбоорунун алкагында чордондогу өчүргүчтөр алмаштырылууда. Замандын өсүп өнүгүшү менен электр тармактарындагы жабдуулардын жаңысы ойлонуп табылууда. Маселен, өзүңүздөр көрүп турган бул өчүргүчтөр элегазный деп аталат. Буга эч кандай трансформатор майлары керектелбейт. Болгону бир орнотуп коюу менен 25-30 жыл эч көзөмөлсүз иштеп берет дешет адистер. Ал эми бул өчүргүчтөр учурда иштеп жаткандары буга май менен иштегендиктен бирөөсүнө эле 9 тонна. Ал эми жалпылап ала турган болсок, үчөөнө 27 тонна керектелет. Учурда бул эскилерин жаңысына алмаштыруу менен жылына 200 000 сомго чейин каражатты үнөмдөөгө мүмкүн болду. Жаңылоонун алкагында 220 киловольттуу трансформаторлор менен май аркылуу иштеген өчүргүчтөр акыркы типтеги элегазга алмаштырылууда. Учурда 7 алмаштырылып, бирин орнотуу жумуштары жүрүп жатат. Электр тогу болсо подстанциячылар 500 киловольттон келет. Бизге 2 линия менен, бир линиясы Фрунзенская первая, экинчи линия Фрунзенская вторая. И 220 бизден транзит подстанция главная кетет, это Ленинский район шаарга. 220 киловольттуу трансформаторлор менен өчүргүчтөр алмашылган соң 110 киловольттуулары да жаңыланат. Ошондой эле 25 аскуер электр эсептегичтери коюлат. Бул өз кезегинде техникалык жоготуулардын саны 0,1 коэффициентке чейин кыскартат. Учурдагы көрсөткүч коэффициенти 0,5. Мындан тышкары көмөк чордонду интернет байланыш аркылуу көзөмөлдөө да каралууда. Этому проекту в рамках развития Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор аркылуу 1 миллион евро, андан тышкары 26 миллион еврога Чүй облусундагы көмөк чордондорду модернизациялоо жумшалмакчы. Буларга 500 киловольттуу Фрунзе көмөк чордону жана 220 киловольттуу Кара-балта менен башка көмөк чордондоруна жаңылоо жумуштары жүргүзүлөт. Подстанция 220 киловольт, подстанция Кара-балта. Жаңылоо жумуштарына жумшалган каражатты Азия өнүктүрүү банкы насия катары 1,5% менен 30 жылга берген. Кредит жабдуулар ишке киргенден 5 жыл өткөн соң төлөнүп баштайт. Дүйшөн Шаршенбеков жана Дил Абубакир уулу, ЛТР Чүй облусу.